Ош шаарынын четинен жер үй издеп жаткандар болсо, бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Өзгөн трассасы Асан чектен сатыла турган, жашоого даяр, бардык шарттары түзүлгөн ушул 6 бөлмөлүү жер үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Жашыл бактары, зонасы бар, үй чочок тапчаны, бул жакта болсо койканасы, сырткы ажатканасы, склаты бар. Эки көчөнүн кесилишкен жайында жайгашкандыгына байланыштуу бул жактан дагы кирип чыксаңыздар болот. Эми бул кайсыл жерде жайгашканын кантип барабыз дегендер болсо, сабыр кылып видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге эми баасын айтып өтөлү. Баасы 95 миң доллар, бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, нактал аякчага бааланууда. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан даректерди көрсөтөлү. Учурда мен Ош Өзгөн негизги трассасынын боюнда турамын. Жанагы сатыла турган үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Асан чектеги жолдун боюндагы Россия нефть заправкасын билсеңиздер керек. Андан 50 метр өтсөңүздөр дал ошол пеноблок, гипсоблок чыгаруучу өндүрүштүн жанындагы ушул жол менен түз чыгып бара бересиздер. Бул көчөнүн башында трансформатор бар экен, ошону эске алыңыздар. Бул жактан дальше дагы бир 100 метрдей жүрсөңүздөр Асан чектин мечити бар, ошол мечитке жетпей тургандар. Жүрүңүздөр, ысык маалыматтарды буюрса ошол жактан беребиз. Ош Алай трассасы тараптан дагы келсеңиздер болот негизи. Түз келе жатканда трансформаторду көрөсүздөр, андан өткөндө эле мына ушул бурчта буюрса Суркеев Калдар атындагы көчө 14-чү дарек. Мына ушул эки кең көчөнүн бурчунда кесилишкен жайында турган үй. Айланасы бүт тосулган. Еврозаборду көрдүңүздөр да. Чекчееби тим эле. Астында лоток өткөн, кичи арык десем дагы болот достор. Кыскасын айтканда бардык шарттары каралган. Көчөлөрүндө болсо мына интернет кабелдери тартылып келиптир, буюрса жакында түнкү жарыктандыруулар дагы орун алмакчы экен. Буюрса кана жүрүңүздөр, эми ичкери кирип сиздерге бир катар маалыматтарды берели. Бул жерде кичине гараж кылып дагы пайдалансаңыздар болот экен айтор. Көчө тарабында мыкты шарттар түзүлүптүр. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу ак өргө сиздерге насип кылган болсун достор. Кире бериш жайы, унаа токтотуучу жай деп койсок дагы болот. Бул жагында болсо темир каркасдан тургузулган навес. Эми өрт коопсуздугуна бул дагы бир жакшы өбөлгө болот. Мындайча айтканда, кошунага өрт өтүп кеткендин алдын алат. Себеби темирден. Бул жакта болсо сүрүлүүчү өзүнчө бир полкалар бар. Эми ал өзүнчө бир тема. Негизи бул үйдүн ээси уста экен. Так, достор, кире бериш жайы, короосу кенен 6 сотик. Бул жакта болсо бир четинен тартып көрсөтөлү дагы үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Же үйдү көрсөтөлүбү? Жүрүңүздөр, биринчи сиздерге кызык болуп аткан үйдү көрсөтөлү, андан кийин сырттагы объекттерди көрсөтөбүз. Буюрса брондолгон темир эшик аркылуу кирип баратабыз. Кире бериш жайы, прихожкасы. Андан сиздер коридор тарапка кирип барасыздар. Мына бул коридор достор, көрдүңүздөр. Натыжный потолоктор болгон, буюрса люстралар илинип турат. Биз оң тараптан баштай турган болсок, оң тарапта кыргыз комнатасы, универсал комнатасы. Бул убагында убактылуу ашкана орнотулган. Эми ушул жерде агарып көгөрүп, кышында кыштап, жазында жаздап олтура турган универсал комната. Негизи кыргыздарда мына печка кайсыл жерде болсо ошол универсал комнатада. Эки бөлмөнүн жылытуучу ыш печкеси орун алган, өтө сонун, аз эле отун менен буюрса күпүлдөп үйүңүздөр тез эле ысып чыгат. Мына шарттарды көрүп турасыздар, телевизор, эмдеп каражаттары менен потолоктор кооздолгон, бул жагы кафелденген. Андан кийинки бул бөлмөсү зал, конок бөлмөсү. Ошо коноктор келсе, жылуу сонун олтурат. Үй негизи жылуулук менен камсыздалган, өзүңүздөр көрүп тургандай, мына ушундай отоплениянын батарейкалары орун алган. Ар бир ушул терезенин түгүндө. 2, 4, 6, 8, 10, демек 15 кабыргалуу экен. Ошол эми бул конок бөлмөсү, узун турасы 6га 4. Болжолду натыжный потолок болгон, люстралар илинип турат, сафиттер жанып турат. Кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул ата-энелер уктоочу бөлмө, же дагы бир улгайган ата-энелериңиздер боло турган болсо, ошолорго бөлмө кылып койсоңуздар өтө сонун жарасчуудай. Мынакей телевизору бар, кыскасын айтканда бардык шарттар каралган. Натыжный потолок, люстралар илинүү. Жарым жартылай моюща бойлор, жарым жартылай мына ушундай
жанагындай житки обойлор менен кооздоп коюптур. Жакшы. Мынакей полдору бардыгы Соснадан экен. Ошону дагы белгилеп айтып өтөлү. Соснадан бышык сапаттуу. Бул үйдүн ээси негизи башка жерден жер алгандыгына байланыштуу. Бул өзү жашап жаткан үйдү срочно сатып атат. Эгер ала турган жери сатылып кетсе же болбой кала турган болсо, анда бул үй кайра сатылбай калат. Ошол себептүү эле сатылып атат достор. Себебин баары сурасаңыздар керек. Бул детский комнатасы. Детский комнатада дагы обойлор чапташтырылып, надвижный потолок болгон. Бул жактан бир терезе камсыздалган, жылуулугу бар. Бардык бөлмөлөрү ушундай пол болуптур. Эми андан кийин сиздер бул жагына кирип, өзүнчө ашканага келесиз. Ашкана эмелектери жаңыдан даярдалып атат. Өтө сонун мыкты деңгээлде жана сапатта. Бул жерге дагы жакшы ушу газ плиталарын, өтчкаларын, муздаткычтарды орнотуп коюптур. Буюрса сонун болот. Ашканасы, туугандар, жагып атабыз сиздерге. Ашканасы. Баса достор, бул жакта сонун шарттар каралган да. Көрсөтпөй өтүп кетейин депмин. Дуалдары кафелденген, наристон бар, жуунучу, буручу, күзгү раковиналары менен стиральный машинанын орду. Кыскасын айтканда, бул жагы санузел. Ошол шарттар түзүлгөн. Ал болсо сырттан да келүү жолдору. Бул күзгү, кире бергенде күзгү болгону жакшы. Таранып, каранып, нары бери чыгып киргенде буюрса. Бул жагында 3 очоктун орду. Бүт элек, бирок бүтсө баарыбы пай-пай болот да бул жагычы. Алюминий экен бул эшиктери. Кухня аркылуу сиздер бул жагына кирип келесиз. Бул жакта мына ата-энелер утоочу бөлмө орун алган. Бул жакта чакан терезе. Андан кийин сиздер бул заман талабына ылайык душ туалеттин ордуна келесиздер. Бул жака ошол жуунучу санузел бөлмөлөрүнө жайгаштырат экен. Wi-Fi бар эң негизгиси. Баасын айттык. $95,000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Эсин номери экран астында камтылуу, чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар дагы болот. Анан эми дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Чындыгында мыкты шарттар түзүлгөн көчө тарабында дагы, үйдүн өзүндө дагы. Үйдүн бурчунда мына ушундай 2-3 бурчунда нары бери көзөмөлдөп турган видео байкоо дагы орун алган достор. Эң негизгиси ошол. Коопсуздук. Алма, гилас көчөттөрү орун алып туруп, бул жагында гүл тиге турган зона. Суусу чыгат, суу кампа бар 5 тонналык. Бул жакта болсо 3 очоктун орду каралган. Топкасы дагы бар, анда сиздерге көрсөтүп коелу. Топкасы жана подвалы бар. Бул ошол. Топка, подвалы бар. Жанагындай салат, варенье, компотторду сактай турган. Зерикпей, сабыр кылып, аягына чейин күзөтүп барган сиздерге чоң рахмат. Бул жагында кийинки көчөгө чыгып кете турган калиткасы, сырткы ажатканасы бул жагы мына. Сырткы ажатканасы. Бул жагына эми кой бага бересиздер. Койлорго дагы мыкты шарттар түзүлгөн. Азыр эми койлор жайлоого кетип, бүт баары кеткенден кийин эми бул жер бир аз порядкасын жоготкон. Бирок мыкты, сонун. Кимге мына ушундай туугандар, кимге ушундай кирпичтер керек боло турган болсо, кайрыла берет окшойсуздар. Үйдүн ээси ушундай ишкердик кылат окшойт. Сөздөрүнө караганда. Печка жасайт анан эң негизгисичи үйүңүздөргө. 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү, 10 бөлмөлүү айтор печканын түрүн жасайт. Кайрылсаңыздар болот ушул агабызга. Ошол эми туугандар. Башбулакта дагы үй бар. Буюрса чала бересиздер, ошол жактан дагы үй издегендер болсо. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Мечит, мектеп, бала бакча, соц объектилерге жакын. Больницасы бар, ФАП бар, милицияканасы бар, айтор бүт бардык соц объектилер ушул айланада. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номери экран астында камтылган, чалып байланыша бересиздер. Насып кылган болсун туугандар. Бул жагы кылат экен эле.